Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр кезекти объектке келип калдык. Бул Ысык Көл областынын Тоң районунун Бөкөнбаева айылына жайгашкан 2023-жылы салып берген үйүбүз туугандар. Бул жерде кардар уже 3-кышын кыштап атат десек жаңылган болбойбуз. Азыр эле биздин колду бекем сыгып, кардар ыраазы болуп, рахмат, элдин баары көмүрүн көтөрүп, түнү менен от жагып кыйналып атышат. А биз болсо жатып эз алып атабыз дейт да. Бир үйүндө эки эле конвектору бар экен, эки эле печкасычы, плитасы. Ошону сайып коебуз. Аны дагы жатарда экөө сайабыз дейт. Күндүз болсо бирөөнү эле сайып койсок, кээинен чонун жетет дейт туугандар. Мынакей. Буну биз сомун тактайын десем, биздин бүгүн воскрешение болгон себептен бүгүн 21-декабрь туугандар. 2025-жыл. Ушул эле видеолорду көрүп алып туруп, канча бир убакыттан кийин келип, ушунча сомго салып берипсиңер го деген кардарар болот да. Мисалы 2023-жылы салып берген үйлөрдүн видеолорунун суммаларын көрүп келип алып туруп, азыркы учурдачы ошончо сомго салып берет экенсиңер го, мага эмне ошондой салып бергиле депчи. Мисалы кечеги салынган үй менен бүгүнкү салынган үйдүн суммасы башка. Бүгүн арзан болуп калышы мүмкүн, бүгүн кымбат болуп калышы мүмкүн. Сиздин салдырган үйүңүз менен менин салдырган үйүмдүн бирдей болсо дагы суммасы башка чыгат. Мен фасадын декоративный штукатурка алып коюшум мүмкүн, сиз Технокольдун Хауберт фасадный плиткаларын коюш мүмкүн, же болбосо башка материал. Ар бир тандаган материалыңыздардан сумма өзгөрө берет туугандар. Бул үйдү дагы биз 90% деңгээлине салып бергенбиз. 160 метр квадрат болгон үй. Бул болсо азыркы учурда ушундай үйдү тургузуу үчүн орто эсеп менен 4 миллион 300 миң сомдун тегерегинде айланат. Бул так сумма эмес. Bundan арзан болушу мүмкүн, bundan кымбат болушу мүмкүн. Жана эле айтып кеткендей, ар бир тандаган материалыңызга жараша сумма өзгөрө берет. Фундаментин өзүңүздөр көргөндөй ушундай декоративный болуш үчүн сырткы жасалгылоосун, мындайча айтканда облицовкасын кылыштын кереги жок туугандар. Өзү ушундай блок менен сонун кылып фундаментти куюп беребиз. Бул дагы сиздердин тандооңуздарга, каалооңуздарга, чөнтөгүңүздөргө жараша. Биз кааласаңыздар ушундай блок менен фундамент куюп беребиз. Кааласаңыздар ленточный фундамент куюп беребиз. Кааласаңыздар свайный фундамент куюп беребиз. Кааласаңыздар план фундаменттан алып туруп өзүңүздөр фундамент куюңуздар. Биз калган жумуштарын бүтүрүп беребиз. Стенасын тургузганбыз, крышасын жапканбыз. Крышасы дагы мягкий кровлядан жабылган туугандар. Ветровой карниз, водостоктору бүт бардыгы суу аккычтарынан бери жасалган туугандар. Бүт бардыгын Адекс курулуш компаниясы жасап берген. Азыр могул көрүп турган жумуштардан кардар кылган жумушу бир эле могул лестницанын үстүндө турган обшивкасы да, калган жумуштардын баардыгын биз бүтүрүп бергенбиз. Терезелердин установка кылып бергенбиз. Терезелер болсо 5 камералуу пластиковый терезелер, ушундай болгон уголоктор менен, апа-апакай уголоктор менен откосторун жасай кеткенбиз туугандар. Мынакей могу вагонкаларынан бери полностью Адекс курулуш компаниясы жасап берген. Буну акка крас этип коюп туруп, кардар сонун кылып, бүт бардык шарттар менен электромонтаж, сырткы бронь эшиктеринен бери биз коюп бергенбиз туугандар. Эми ичинде жайгашуулары кандай, бөлмөлөрдүн кайсыл жумуштарын кылганбыз кененирээк айтып кетсек болот. Бисмилла деп киргенде эле ушундай прихожая бөлмөсү бар. Кенен бул жака бут чечкенге дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Ар бир прихожая бөлмөгө биз электрошитти установка кылабыз. Эмне себептен дегенде, ушул жер колдонгонго эң ыңгайлуу деп айтсак болот. Бул диф автомат, умный счетчик. Бир эле жериңизден замканя чыкчу болсо, бул автоматически ошол точканы өчүрүп коет. Үйдө баардык свет өчүп калбайт. Именно ошол точканы өчүп калат дагы. Калган жактары жакшынакай кылып колдоно беребиз. Бирок бунун өчүп калган себебин тактап туруп, ошол жерин жазап туруп, кайра күйгүзүп алып туруп колдоно бергенге толук мүмкүнчүлүк бар. Булундай умный счетчик койгонусунун, диф автоматтын койгонусунун себеби дагы бул сиздердин безопасностьтарыңыз, сиздердин коопсуздугуңуздарды ойлогондон коюп койгонбуз туугандар. Бүт бардыгы сапаттуу материалдардан жасалган туугандар. Киргенде ушундар лестничный площадкасы. Мынакей азыр ушул эле конвектор иштеп атат дейт. Бүт бардык бөлмөлөргө жетет экен. Күндүз ушул эле иштейт экен. Түнкүсүн болсо үстүнкү этажга дагы ушундай коридоруна бирөө сайып коюптур. Баардык бөлмөлөрүнө жылуулук жетип атат дейт да. Киргенде эле түз киргендеги биринчи бөлмө бул биринчи кабаттагы бир уктоочу бөлмө. Ар бир 2 кабаттуу болгон үйлөрдө бирден биринчи кабатта жок дегенде бир уктоочу бөлмө болгону жакшы да. Эртеңки күнү сиздердин ата-энеңиздер конокко келип калса, же болбосо өзүңүздөрдүн дагы жакшыңыздар келип экинчи этажга чыгып кыйналбай эле биринчи кабаттан эле санузелга, кухняга, бул жакта холл гостиныйларга жакын туугандар. Бул жакта өзүнүн сан узул бөлмөлөр менен жана эле айтып кеткендей бул
Бөкөнбаева айылы туугандар бүт баардык шарттар менен ичинде душу, санузел, унитаз, туалеттеринен бери коюлган туугандар, раковиналардан беричи. Эшиктен кирип келип эле кол бетиңизди жууп туруп, таптаза болуп туруп, могу жактагы конок тосуучу бөлмөсүнө кирип кетсеңиз болот туугандар. Мынакей. Конок тосуучу бөлмөсү. Биз бул жерден 90% жумушун бүтүрүп кеткенбиз. Жана эле айткандай, могу полуна сонун кылып, паркеттерин салып коюптур. Ушул паркеттин астындагы наливной полун, анын астындагы жылууланган чашкасын, анын астындагы засыпкаларынан бери полностью биз бүтүрүп бергенбиз. Азыр кардар биз куйган наливной полдун үстүнө эле подложка салып туруп, паркет салып коюптур да. А стенасына болсо биз сипанелден тургузуп туруп, гипсокартондон бир слой гипсокартон чаптап бергенбиз. Анын үстүнө бир слой шпаклевкасын тартып бергенбиз туугандар. Экинчи слой шпаклевкасын тартып, шкурка кылып туруп, ушундай болгон сонун обойлорду чаптап коюптур. Потологун дагы гипсокартон менен ушундай кылып туруп, обшивать этип коюптур туугандар. Бүт бардык споттору орнотулган. Бул жагы болсо өзүнүн ашкана бөлмөсү, кухонный гарнитурларын жасалган. Кардар ушул жерден эшиктен кирген чыккандарды ушул жерде чай ичип отуруп эле баарын баамдап көрүп отурат экен. Ал эми азыр экинчи кабат. Бирок лестницанын түбүн дагы жөн колдонбойн деп ушундай кылып туруп, чакан пряжный анча-мынча нерселерди койгонго складское хранение кылып коюптур туугандар. Лестницанын обшивкалары дагы сонун болгон, ушундай дуб цветтеги жакшы сапаттуу материалдардан жасаптыр туугандар. Экинчи кабатына көтөрүлгөндө эле эң эле биринчи бөлмөсү оң жактагы бул экинчи кабатынын өзүнүн жеке сан узул бөлмөсү. Көрүп тургандай аристондор эч кандай маселеси жок эле илип койсоңуз боло берет туугандар. Бул экинчи кабатында 4 уктоочу бөлмө бар. Бул биринчи чаканыраак уктоочу бөлмөсү. Буларды дагы потолокторун гипсокартон менен обшивать этип, ушундай болгон жакшы сапаттуу междукомнатный эшиктерди коюп коюптур туугандар. Бул болсо экинчи уктоочу бөлмөсү. Ар бир уктоочунун бөлмөлөрдү карасаңыздар, ушундай эки дивандын, спальный дивандын четиндеги электромонтаждары бүт бардыгы ыңгайлуу. Көпчүлүк жерлерде айыл жергесинде же мурда салынган үйлөрдө ушул точкалардан бир жерге жатып сайын десем эле шарты болбой эле удилитель менен алып келип сайып, ушул сыяктуу маселелер боло берет го. Биз менен салынган үйлөрдө буйруса андай маселелер болбойт. Эмне үчүн? Бүт бардыгы дизайнерский проектилердин негизинде гана биздин усталар жумуш алып барат. Ал дизайнерский проектини сиз менен биздин дизайнерлер чогуу отуруп туруп чийишет туугандар. Бул жагы болсо тоже чакан бөлмөсү детский кылып колдонсоңуздар болот. Өзүңүздөргө чакан рабочий зона кылып колдонсоңуздар болот. Же болбосо гардеробный кылып колдонгонго дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Өтө эле кеңири болгон. Бул болсо үчүнчү уктоочу бөлмөсү туугандар. Азыр бул жагын холл кылып колдонуп аткан очур экен. Ар бир бөлмөлөрдө байкап атсаңыздар, ушундай болгон вентиляционный системалар орнотулган туугандар. Бирок бардык видеолордо айтып кетебиз, сиздин кандай материал менен салбаңыз, вентиляционный система үйдө милдеттүү түрдө болуш керек туугандар. Бул жагы болсо ушундай болгон балкон сыяктуу бөлмөсү экен. Бул жагындагы өзүңүздөргө рабочий зона, гардеробный кылып колдонсоңуздар болот экен. Мындай панорамный терезелер орнотулган, жана айтып кеткендей 5 камералуу пластиковый терезелер туугандар. Крышасындагы мягкий кровлялар менен жапканбыз туугандар. Ушул жерден бүт бардыгы көрүнүп турат. Айылды дагы карап турганга жакшы вид ачылат экен туугандар.
Саламатсыздарбы? Ушул Тоң районунун Баканбай айылынын тургуну болом. Мен Жумакеев Намарбек. Мен 2023 жыл. Кой отурбайт белең, аны тимеле койбойсуң. Топу деп эле. Эмеге чыгасың да? Айырбашың топу менен. Саламатсыздарбы? Мен Тоң районунун Баканбай айылынын тургуну болом. Аты жөнүм Жумакеев Намарбек. Мен ушул үйдү салдырганганын себеби ушул компания жагып, ушул компаниянын эмесинин артыкчылыгы бул кышкысы жакшы экен, от жакпайсың, жакшы жылуу болот экен, светке да үнөмдүү болот экен. Ошол эки этап менен салдырдык. Биринчи этабында келип фундаментин, стенасын, крышасын жаап кетишти балдар. Ичиндеги светин коюп, экинчи этабында келип калганын бүтүрүп кетишти. Полный. Өзүнүн анан ушу келип салып берген Адекстин балдарына дагы, жетекчилерине дагы рахмат. Биздин көңүлүбүзгө жаккандай кылып эме кылып салып беришти. Бир чети бир жерге строитель балдарга эч өзүлөрү тамагы да өзүлөрүнөн болду. Бизден эчтеке келген жок. Бүт материалдарын дагы өзүлөрү алып келди. Шурубуна чейин жеткилик да алышат экен. Жатаканасы да өзүлөрүнөн, тамак-аш да өзүлөрүнөн болот экен. Бизден мисалы үчүн эчтеке требовать этпейт экен. Калганын бүт ошондой кылып жазашты. Бүт келип жазаган балдардын баарына рахмат. Бүт өзүнүн милдеттерин мыктак аткарышат экен, жазап беришет экен. Кемчилик мындай эме эткен жерди хозяиндар менен кеңешип жазышат экен. Кайсы жерин кандай кылалы, эмне кылабыз деп. Ошолордун жазадык. Кышкысын жылуу болот экен. Мисалы мен быйыл 2 кыш кыштадым. Биринчи кышта кыштап атканда декабрь, январь, февралда эле эң минимальный 2 обогреватель менен эле чыктым. Болжолу менен 900.000 тегерегинде эле төлөп аттым. Бир кыш суук болгондо эле, бир айда эле бир январдагы ушу бир 1200 сомго ашык төлөп койдум. Калган айы бүт ошондой эле чыкты. Эрте күн жылыганда эле бул үй жылуу болуп калат экен. Февралдын ортосунда эле эме болдук. Обогревательдер жагылбай калды, себеби өзү эле жылып калат экен. Анан күн суук болгондо эле обогревательдерди сайып коюп аттым. Атак өзү жылуу экен, жакшы. Эметсеңер киле качпай ушу Адекс компаниясынын ушундай үйлөрүн салдырсаңар болот экен. Дагы айтып кетчү эмне экен, ошол ушунун баары жакшы бүттү. Мен көңүлүмө жаккандай бүткөрүп кетишти балдар. Бүт ушу жетекчилерине да рахмат, ошо салдырып эметкендиги үчүн. Дагы ушундай өзгөчө проект менен салдырган үйлөрдү биздин ушул YouTube канал баракчасынан көрсөңүздөр болот. Кененирээк бул жакта толук 1 кабаттуу үйлөрдүн, 2 кабаттуу үйлөрдүн, гостиница, коттедждердин толук обзорлору бар туугандар. Жакшы, ушул видеого лайк басып, ушул каналга катталып коюңуз. Дагы көп маалыматтарды алганга биз жардам бере алабыз. Адекс курулуш компаниясы ар дайым кызматыңыздарга даяр.